Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Амансызбы? 2020 жылдагы эгемендик тарыхыбыздагы эң ири пандемия калың элди бушайманга салды. Жолдор жабылып, бирине тыюу салып, башкасын чектеп, түшүнүксүз мыйзамдарды иштеп чыгып, туш тарабыбыздан курчоодо калдык. Бул чектөөлөр жашообузга жана укугубузга түздөн түз таасир этип, айрымдарыбыз жакындарыбызды жоготсок, башкабыз ишибизден айрылып, жөнөкөй калк эмне кылаар айла таппай отуруп калды. Коронавирус ар бир кыргызстандыкка эле эмес, мамлекеттик иш-аракеттердин бардык чөйрөлөрүнө таасирин тийгизди. Биздин мамлекетте укуктарыбызга кепилдик берген Конституция, мыйзам ченемдик актылар, эл аралык милдеттенмелер жана ченемдер бар. Ал эми калган бардык чечимдер ошого негизделип, эл аралык документтерге жана ченемдерге ылайык мамлекет тарабынан коюлган чектөөлөр мыйзамга каршы келбеш керек жана илимий негиздемени карманышы керек эле. Ар кандай карантин же локдаундар укуктарыбызды бузбашы зарыл болчу. Бирок пандемиянын биринчи күндөрүнөн тартып, Кыргызстанда жарандык укуктар чектеле баштады. Бир жерде туура болсо, башка жерде ал ашыкча болду. Мисалы өлкөгө кирип чыгууну, шаарлар менен айылдардын ичинде жүрүүнү чектеп, ишмердиктин бардык түрлөрү тескелип, ал тургай коменданттык саат киргизилди. Албетте, мындай иш-аракеттер коронавирустун жайылышын алдын алууга багытталган. Бирок тыкыр ойлонулбагандыктан көптөгөн мүчүлүштүктөр орун алды. Тыюу салуулардан улам көптөгөн адамдар айрыкча керектүү медициналык жардам ала алышпай, калгандары билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашса, дагы бири кирешесиз калды. Мекендештерибиз өлкөгө кире албай, чек араларда жумалап күн кечирүүгө аргасыз болушту. Пандемия биздин негизги ажырагыс укуктарыбызга, башка укуктар менен тыгыз байланышкан жашоо жана ден соолукка болгон укукка таасирин тийгизди. Бул укуктарды камсыз кылуу мамлекеттин милдети. Бирок ал милдеттенмелер толук аткарылган жок. Саламаттыкты сактоо тутумундагы көйгөйлөр бейтаптардын, атүгүл дарыгерлердин өлүмүнө алып келди. Эч нерседен үмүтү калбаган адамдар өзүлөрү жардам издеп, бири-бирин ооруканага ташып, бири-бирине дары-дармектерди, шаймандарды алып келип, акчалай жана психологиялык жактан жардам берип жатты. Ал эми мамлекеттик аткаминерлер пандемия учурунда саламаттыкты сактоого жумшалчу гуманитардык жардамдарды, гранттарды жана каражаттарды өздөштүрүп алып, бир эмес, бир нече жолу кылмыш жасагандары эми гана белгилүү боло баштады. Пандемия учурундагы дагы бир негизги укук бузуу бул сөз эркиндиги. Дарыгерлердин оозун басып, көйгөйлөр жөнүндө ооз ачпоого аргасыз кылышты. Активисттер менен журналисттер социалдык тармактардагы билдирүүлөрүн өчүрүп, айрымдары УКМКга чакырылып, камерага кечирим сурашты. Сурабаганы ар кандай шылтоо менен камакка алынып жатты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине чектөөлөр коюлуп, бийлик өздөрүнө ыңгайлуу булактар аркылуу маалымат таратып, цензура киргизүү аракетин көрдү. Пандемия калктын көптөгөн топторунун, аялдардын, балдардын, кары-картаңдардын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын, көп балалуу үй бүлөлөрдүн, түрмөдөгү адамдардын жана башка көптөгөн адамдардын укуктарына дагы таасирин тийгизди. Мисалы, аялдарга карата зомбулуктун деңгээли жогорулады. Бириккен Улуттар уюмунун эсептөөлөрү боюнча, акыркы бир жылда дүйнөдөгү ар бир 5-чи аял зомбулукка кабылды. Кыргызстанда аялдарга дагы, балдарга дагы үй бүлөлүк зомбулуктун деңгээли 2019 жылга салыштырмалуу 60%га жогорулады. Жана бул 2020 жылдын алгачкы 6 айында гана болуп жатат. Аларды алдын алуу үчүн мамлекет кризистик борборлорду түзүп, колдоо көрсөтүп, ошондой эле күнөөлүүлөр жазадан качпагандыгын катуу көзөмөлгө алышы керек эле. Бирок андай болгон жок. Жалпысынан коронавирус пандемиясы Конституция жана адам укуктарынын жалпы декларациясы тарабынан кепилденген ар бир адамдын укугуна таасирин тийгизди. Анткен менен оор кырдаалга карабастан, бийлик таң калаарлык
күмөн чечимдерди кабыл алып, ыйгарым укуктарынан аша чаппашы керек. Тескерисинче, камкордук жана ар бир адамдын укугун коргоого бел байлашы зарыл. Орну жашырсаң, өлүм ашкерелейт дейт элибизде. Мындай учурда жашырып жаппастан, тескерисинче элге туура жана так маалымат берилгенде гана баш аламандыктарды алдын алып, өмүрлөрдү сактап калат элек. Сиз көрүп жаткан туруштук берүүсү, мен Урмат Борченов, берүүбүз уланууда. Берүүбүз уланууда. Урматтуу көрүүчүлөр, пандемия учурунда көбүбүздүн укуктарыбыз чектелип, кыйын күнгө калдык. Мындай учурда мыйзам эмнеге жол берет, мыйзам эмнеден чектейт жана кандай кылуу керек? Мына ошол суроолорго жооп алуу үчүн биз укук коргоочу Жарандык демилгелер фондунун төрайымы Динара Ошрахуновага видео байланышка чыктык. Динара Мажанова, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Айтсаңыз, пандемия учурунда негизи эле адамдардын кандай укуктары чектелди? Кандай укуктар бузулду? Эми аны деген мындай баа бергенге атайын статистика жүргүзүш керек да. Бирок ошол учурда бүт массалык маалымат каражаттар кандайдыр бир ошол маалыматка жетишпегендиктен дагы башка ошол эле мамлекеттик органдар көбүнчөсү коомдук телевидениялар менен иштешип, башка менчик же көз карандысыз журналисттер менен иштешпегенден ошондой маалыматты мындай жакшы бир хронология катары чогулган жок. Ошондуктан баа берген орда. Бирок мен айтып кетем, дала эле тебеленди, анткени ошол эле коронавирус башталганда баягы чектердин баарын тең киргизип баштаганда, тыюуларды киргизгенде бизге мындай жакшы эрежелерди эч ким түшүндүргөн жок. Ошондуктан көбүнчө биздин жарандар башынан мындай көп ага көңүл бурбаган үчүн ошондой чектен мындай өтүп аткан адамдарды ошол эле моментте укук коргоо органдар камап же тартипке чакырып, же ошол эле жанагы кечирим суратып, башка ошондой эмелерди биз деген баарыбыз тең күбө болгонбуз. Миллиондоп бизге эл аралык донорлор жардам берип, гранттарды берип аткан, ошонун баары каякка кеткенин дагы эле биз деген жооп бизге эч ким берген жок. Өкмөт ошол учурда айтып атты: биз айта албайбыз, азыр келе элек, система аны деген мынтип айтканга мүмкүнчүлүк бербейт экен деп бир кандай күлкүлүү бир туура мындай болбогон нерселер, болбогон бир мисалдарды келтирип атышты да. Ошонун баарын тең эл көрүп, анан кийин баягы парламенттагы ошол учурда эл менен болбой кетип калганы, жоголуп кеткени. Ошонун баары тең мен ойлойм, келатып баары тең толуп, анан кийин баягы азыркы парламентте отуруп ошол жоопкерчилик албаганы пандемия учурунда. Ошонун баары тең мен ойлойм элди аябай ачуулантты. Эми мамлекет буларды жалпы талап деп түшүндүрдү. Деги эле мамлекет мындай чектөөгө укугу бар беле? Эми бизде деген конституцияда жазылган да. Конституция боюнча бизде укуктар бар, биздин эркиндиктерибиз бар, бирок ушундай аябай өзгөчө ситуацияларда мамлекет сөзсүз баягы бир атайын чектөөлөрдү киргизет. Аны деген жарандар түшүнүшү керек. Бирок ошол эле учурда баягы чектөө киргизилгенде ал дагы чектөө өзүнүн бир мындай кантип айтсам кайрадан тавтология болуп кетет, чегин да билиш керек да. То есть бизде чектөө киргизгенде ал жерде жакшы түшүнүшүбүз керек. Эмне үчүн киргизилип атат? Ошол чектөө чынында эле биздин укугубузду коргоп атабы, биздин коопсуздугубузду бекемдетип атабы, же кайрадан күчөтүп атабы? Ушул жерде аябай бул маанилүү суроо да. Бизде ошол мамлекет органдар көбүнчөсү чектөө киргизгенде аны жакшы түшүндүрбөйт да. Анан биз өзүбүз ошол жерде көрүп атканда көбүнчөсү биздин же коопсуздукпу, же биздин ден соолугубузду андан бекемдеп кетпейт. Ошол бир мындай тилекке каршы ошондой болуп атат. Пандемия учурунда биз деле көрдүк, баягы бизди баарыбыз тең үйгө жабып, киргизип, отургула, бүт жерге шлагбаум коюп, баягы маалыматты азайтып же бербөөсү көбүнчөсү биз деген эме ойлогонбуз да, баягы паниканы азайтуу же ошол эле
коронавирусту азайтатпы же токтототпу деген. Бирок тилекке каршы биз көргөндө көбүнчөсү жарандар баягы пандемия коронавирустан эч кандай мындай таасир болгон жок, жамандык таасир. Бирок ошол мамлекеттик туура эмес бир чектөөлөрдү коюп, укук коргоо органдар өзүнчө баягы көбүнчөсү чектөөлөрдү койгону, куугунтукка алганы, ошонун баары тең наоборот ошол таасир болду да, жаман таасир болду. Мисалы, мен мына мисалдар келтирип коеюн. Биринчиден, баягы бизди баарыбызды үйдү бекиткенден кийин жакшы түшүндүргөн жок. Каяктан биз продукт алабыз? Продуктыга барып алганда, аптекага барып алганда план чийгиле деп баштады. Ал планды чийгенде ар бир 10 метрде, мисалы 10 метрден ашык же 50 метр менин дүкөнүм турса, мен деген ошого план чийишим керек экен да. Ошол эле учурда ал жерде мисалы бир да милиция жок, эч ким жок. Кимге көргөзүш керек болчу? Вот ошондой болду да, ошондой суроолор көп болду. Ошого эч ким жооп бере алган жок. Экинчиден, баягы дарылар дагы аябай кымбат болуп кетип, баалар өсүп кеткенде, ошол дарыларды каяктан тапса болот? Эгерде сенин жаныңдагы аптекада жок болсо, кантип таба аласың? Ким жардам берет ошону деген, ошондой маалыматтар аябай керек болду да. Анан ошондуктан ошол соц тармактарга көбүнчөсү кирип, эгерде көрсөңөр, Facebook болобу же кандай болобу, ошол жерде баягы пользовательдердин саны өстү. Эмне үчүн? Анткени элдер каяктан маалымат аларын билбей, массалык маалымат каражаттардан ала албаган үчүн алар деген ошол жанагы соц тармактарга барып, бири-бири менен баягы маалыматты бөлүшүп баштады. Эми укук жагынан алганда, пандемия учурунда кайсы катмардагы адамдар көбүрөөк жабыркады? Жүрөктү ооруткан нерсе бул биздин балдар, окуучулар. Эгерде эсиңерде болсо, көбүнчө баягы подростоктор суицид болгону. Суицид болгону бул эмнени көргөздү? Баягы үй бүлө, үйгө бекилип, көбүнчөсү жумуштарын жоготту, көбүнчөсү квартираларын жоготту. Анткени деген жумуш жоготкондон кийин акча төлөй албаган үчүн кээ бирлер деген квартирадан ажырады. Ошондой көп нерселер болду. Ошонун баарын тең ачууларын кимге чыгарды? Албетте балдарга. Мен ойлойм, ошол суицидтер көбүнчөсү жанагы үй бүлөдөгү зомбулуктун өсүшү болуп кеткен үчүн. Ошол эң негизги. Дагы эми баягы медиктердин биз өзүбүз негизи пандемия баарыбызга жанагы бир мындай ачык, айдан ачык мындай эмени көргөздү да, биздин мамлекеттик системабыздын даярдыгын көргөздү. Ошол эле медиктердин деңгээлин, алардын азыр даярдыгы, дарылар менен камсыздоо, ошол башка аябай керектүү средстволорду камсыздоо, ошол боюнча биз ошонун баарын көрдүк. Медиктер деле өзүлөрү айтып жүрдү. Алардын дагы оозун жапканга аракеттенди, бирок кандай болбосо дагы элдер все равно аны угуп калбатты. Система жанагы баягы чечим кабыл алуу системаны деле көрдүк. Көбүнчөсү баягы жогорку кеңеш, парламент өзүнө жоопкерчиликти албай тарап кетип калды. Өкмөт жалгыз калды. Өкмөт деле чечим кабыл алган жок. Кайрадан бир конституциялык эмес орган, жанагы коопсуздук кеңеши ошол чечимдерди кабыл алатты. Бирок алардын эч кандай тиешеси жок болчу. Алар көбүнчөсү аябай саясий чечимдерди кабыл алатты. Керектүү адамдарга же ошол эле медицинага керектүү, же ошол эле жанагы окуу жайларга керектүү тийиштүү чечимдер кабыл алынган жок да. Вот ошону биз баарыбыз тең көрдүк, күбө болдук. Ошондуктан бул жерде баягы эң негизги волонтерлор чыкканы, жарандык активизм, баягы жаштар чыгып алып, штабтарды ачып, өзүлөр больницаларды камсыздап баштаганы, мен ойлойм, бул ошонун баары тең баягы пандемия учурундагы эң мындай негизги көрүнүштөр да. Биздин укуктар жана мыйзамдар бузулгандыгы үчүн кайсы тийиштүү тараптарды жоопкерчиликке тартса болот? Билесиңерби, мен ойлойм, бул пандемияда баягы биз баарыбыз тең ошол биздин мамлекеттик системанын
өзүнүн даярдыгын көрдүк, даяр эмес экен. Коррупцияга малынган, бюрократиялык мындай көбүнчөсү мындай күч менен күч салган ушундай чечимдер кабыл алынып атканы бизге баарыбызга белгилүү болду. Бирок ошол эле учурда мындай өзүнчө бир мындай адамдарды жоопкерчиликке тартканга мен мисалы каршымын. Анткени эгерде баардык ошол мамлекеттик система өзү иштебегенин көрсөтүп аткандан кийин бул жерде ошол коррупцияга тийиштүү, коррупцияга жоопкердүү органдар, коррупция менен күрөшкөн органдар, мен ойлойм ошолор жоопкерчиликке тартыш керек. Бизде болсо азыркы учурда эгерде карасак, баардыгын кайра эле өкмөт менен медиктерге илип коюп атат да кайрадан. Бирок алар деген эмне кылсын? Алар деген аткаруучу орган болчу. Чечим кабыл алган бул вообще башкалар болду да. Ошол чечимди кабыл алган органдарды, ошол адамдарды жоопкерчиликке тартыш керек. Ошол эле президент болобу, жанагы коопсуздук кеңеште чогулуп алып отургандарды, прокуратура, ГКНБ, ким болбосо дагы ошолорду жоопкерчиликке тартыш керек. Алар деген ошол мамлекеттик орган, мамлекеттик системаны коррупцияга малынганы, ошолор эң негизги органдар да, жоопкердик органдар болот. Динара айым, эми көрүүчүлөрдөн келген суроолорго өтсөк, эгерде менин укугум бузулса, кайсы уюмдарга кайрылсам болот? Дейт көрөрман. Негизи мындай болуп калды да, мен азыр сот системаны айтып кетейин. Бизде сот системасы 30 жылдан бери донорлор менен каржыланып, аябай көп реформа жасайбыз, баягы ачык сот деген ошондой бир кандай технологияларды киргизебиз деп жүргөн. Бирок тилекке каршы пандемия учурунда биз көрдүк, баягы соттордун баары тең жабык өтө берди, алар токтогон жок. Сот болуп атты, бирок адвокаттар, коомчулук, башка адамдар, байкоочулар, ошолор деген баягы сотко мындай кире албай калды да. Анткени алардын баарын тең жаап койду да. Ошол жерде мындай эң коркунучтуу ошол болду. Анан мен айтып кетет элем, баягы эгерде сиздин укугуңар бузулуп атса, биз эми көрбөдүкпү баягы жаш кызды кантип аны мындай кордогонун, башкалар да ошо кантип кордогонун чакырып алып, бекитип, анан кийин кечирим сураткандарды. Алардын баары тең негизи ошол пандемиядан кийин сөзсүз деген прокуратурага арызданыш керек болчу. Эми мындай кайталанбай эле койсун, бирок кокус кайрадан чектөөлөр киргизилип калса, кандай кеңештерди берет элеңиз? Эгерде ушундай кайрадан тыюу салынып, баарыбыз тең кайрадан жабып, баягы чрезвычайный положение киргизсе, өзгөчө кырдаал киргизсе, анда эгерде сиздин укугуңуз бузулса, бизде азыр деген соц тармактар бар. Соц тармактарда адвокаттар, коомчулук баарыбыз тең ошол жерде отурабыз. Мен ойлойм, азыр деген биз онлайн иштегенде үйрөнүшүбүз керек. Азыр эми үйрөнүп баратабыз, бирок ошонун аягына чейин чыгыш керек. Адвокаттар кимдер болбосо дагы ошол арыздансаңар, алар деген ошого көңүл бурганга, анан кийин журналисттер сөзсүз эң негизги сиздин укугуңуз бузулганда сиз деген бул коомчулукка билдириш керек да, коомчулукка билдириш керек. Бул эң негизги, эң биринчи шаг. Анан кийин уже адвокат издейсиңерби, журналисттерге пресс-конференция бересиңерби, дагы кандай башка жолдору бар. Эгерде силерде деген тааныш адвокаттар бар болсо, алардын телефондору болуш керек. Укук коргоочулар, кимдер болбосо дагы, ким ошо юрист болсо дагы, медик болобу, юрист болобу, ошолор тааныштардын телефондорун өзүңүзгө жазып, үй бүлөңүзгө дагы тааныштырып, бир жерде мындай көрүнгөн жерде илинип туруш керек. Эгерде ар кандай бир маселелер чыгып калса, эң негизги чалып ошолорго мындай жардам сураганга. Динара айым, амандыкта болуңуз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Биз менен түз байланышта укук коргоочу Жарандык Демилгелер фондунун төрайымы Динара Ошурахунова болду. Берүүбүздү улантабыз. Биз адаттагыдай эле пандемияга туруштук берүүгө негиз болчу урунттуу учурларга токтоло кетели. Ар бир адам ден соолукка укуктуу. Пандемия учурунда ден соолукка болгон укук негизги укук болуп саналат. Бул бардык нерсени өзүнө камтыйт. Кайсы жерде жашабайлы, кандай гана кырдаалда болбосун, биз ден соолугубузду коргоого жана медициналык жардам алууга укуктуубуз. Медициналык жардамга жеткиликтүүлүк коомдун бардык топтору үчүн, мейли бала, кары адам же камактагы адам болсун, бирдей камсыз кылынышы керек.
ден соолук укугуна, таза сууга, пайдалуу тамак аш, жашоо шарты жана башка көптөгөн нерселер кирет. Балдар жеткиликтүү билим алышы керек. 2020 жылы жазында мектептер жабылышы менен ар бир баланын ажырагыс укугу болгон билим алуу көйгөйлөрү менен бет келишти. Дистанттык окутууга өтүү, технологиянын жетишсиздиги, аны жөндөй албоо, онлайн сабактарды өткөрүү тажрыйбасынын жетишсиздиги жана башка бир топ көйгөйлөр менен коштолду. Мамлекет балдарга түшүнүү менен мамиле кылып, программаны жөнөкөйлөтүп, билим алуу укугун бардык чаралар менен жана бардык жолдор менен камсыз кылышы керек. Бийлик аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана балдарга кыйынчылыкка дуушар болгон аймактарга өзгөчө көңүл бурушу керек. Мамлекеттик иш-аракеттер ачык айкын болушу зарыл. Тилекке каршы коронавирус пандемиясы мамлекетке ачык эмес саясат жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мисалы, пандемия менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга миллиондогон долларлар бөлүнүп, ар кандай гуманитардык жардамдар да келген. Бирок мамлекет бул каражатты кандайча жана кайда жумшап жаткандыгын ачыкка чыгарбаганы элдин ишенбөөчүлүгүн жаратты. Мындан тышкары ар бир адам пандемияга алаксып жатканда өлкөдө бир катар мыйзамдар кабыл алынып кеткени да суроолорду жаратты. Мындай мыйзам бузуулар ачык айкындуулуктун жоктугу жана мыйзамдарды өз пайдасына өзгөртүүгө умтулуу жарандардын кыжырдануусун жана нааразычылыгын пайда кылып, өлкөдөгү кризиске алып келди. Мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн мамлекеттин саясаты ачык айкын болушу керек. Бардык чыгымдар, отчеттору жалпыга жеткиликтүү болушу керек жана жарандарга болгон ишенбөөчүлүктү күчөтпөө үчүн мамлекет коом менен түздөн түз байланышып турушу керек. Маалымат алуу укугун камсыз кылуу. Пандемия учурунда миңдеген жарандардын өмүрү коркунучта турганда, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу маалыматты эркин жайылтуу укугун сактап калуу өтө маанилүү жана дарыгерлер менен эксперттердин оозун жаппоо керек. Ооздуктоо адамдардын мамлекетке, анын ичинде саламаттыкты сактоо тутумуна ишенбөөчүлүгүнө гана алып келет. Мүмкүн болушунча көп маалымат каражаттары жана башка булактар ишенимдүү маалыматтарды камсыз кылып турушу үчүн калк арасында маалыматка жеткиликтүүлүктү кеңейтүү маанилүү. Урматтуу мекендешим, оору болбосун. Эч убакта укугуңуз, уйкуңуз да бузулбай, жаркын күн кечириңиз. Сиздер менен мен Урмат Борченов болдум. Сак саламат болуңуздар. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек.